Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде биздин мекендештер. Бул кайрылуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн мекендештерге тиешелүү. Бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, анда видеого бирден лайктан басып, анан Москва жергесинде биздин мекендештерге жиберип коюңузду өтүнөбүз, суранабыз. Анан азыркы учурда туугандар, бизде болгон маалыматтарга караганда эч кандай бир паника кылып, бир паника алдыргандын кереги жок туугандар, кажети жок. Анан жыйналып алып мелкенден чыгып кетиш керек экен, Москвага каракчылар кол салат экен, анан тигиндей болуптур, мындай болуптур деген имиш сөздөргө ишенгендин кереги жок туугандар. Кандай иштеп жүргөн болсоңуздар, ошондой иштей бересиздер. Эч кандай коркунуч бул жерде жерлери жок туугандар. Эч кимди басып алган жери жок. Анан Россия бул улуу держава туугандар. Бир мындайча айтканда 10 миң, 20 миң же болбосо 100 миң каракчы чыгып Москваны басып ала албайт туугандар. Мындай ойлонуп иш кылыңыздар. Бул нерсени көпчүлүк аябай баягы сот сеттерде аябай мындай бир азыр карап отурсам аябай паника кылышыптыр. Элдин баары дүрбөлөң туугандар. Бул видеону жиберип коюңуздар. Мындай дүрбөлөң кыла турган эч нерсе жок туугандар. Болду. Азыркы учурда мирный жагына чечилди туугандар. Вагнер уже артка кетти туугандар. Анан эч кандай Москвага келаткан жок, башка жок. Тынч уктап, эс алып, эртең менен жумушуңуздарга чаба бересиздер туугандар. Бул видеону бардык биздин Москвадагы мекендештерге таратып коюңуздар. Сөзсүз бардыгы көрүшсүн туугандар. Ошол түнүңүздөр бейпил болсун. Сиздер менен мен Адышаров болдум. Дагы бир маалыматтар боло турган болсо, сиздер менен бөлүшүп турам. Каналга катталып туруңуздар, жаңылыктарды сиздерге чыгарып турабыз. Сак саламатта туруңуздар достор. Барыңыздарды сыйлайбыз, урматтайбыз. Москванын жаңылыктары бизде болот туугандар.